шприц менен бергенге туура келип атат. Өз алдынча жута албай атат. Ошого биз ушинтип шприц менен бергенге аргасыз болуп атабыз. Чайдан ушинтип эмне кылабыз, анда дагы көп жута албайт. Ушундай акыбалда тамак ичебиз. Уже бир жумадан бери уже тамак ичпей, ушинтип сүт чай берип эптеп эмне кылып атабыз. Ашказанына кетип турсун деп. 2-3 күндөн бери температурабыз көтөрүлүп, температурабыз да белгисиз эмнеден көтөрүлүп аткан. Бул минтип тамак ичип калгана канча күндөн кийин эле ушундай болду? Оюнтуп эметкенден кийин. Уже биз больницадан чыккандан баштап эле ушундай акыбалда чыгып калдык. Больницадан чыкканда ушундай жаткан акыбалда чыгып, ушундай акыбалда тамак ичип калдык да. Анда бир аз дагы чайнап жутуп жаткан. Анан кийин мынайке уже азыр бир жумадан бери такыр өзүнүн шилекейин жутуш дагы оор болуп атат. Өзүнүн шилекейин өзү чакалып көгөрүп кетип атат.